жыл жаңыргандан бeri, январь айынан бeri Нурлан Абдыкадыровдун кыргыз фильмин тууралуу арыз жазган эле. Ошол арыздын негизинде ГКМБ аудит жөнөтүп, ошо Минкультурадан суранган экен, специалисттерден комиссия түзүп бериңиз деп. Ошондо биздер 5 адамды комиссия түзүп берген. Нурлан Абдыкадыровдун арызы менен ошо кыргыз фильмди кино департаментин кыргыз сериалын текшерип чыктык. Анын ичиндеги кетирген каталар, анын ичиндеги суммалар санак жеткис миллиондогон нарушениялар бар экен. Ошонун баарын биз таап чыгып бердик, бирок мындайча айтканда колунан кармап баарын бердик, бирок эмгиче ошого чара колдонбой жаткан үчүн биз кайрылып жатабыз. Сизге да 2 ай мурун барып өзүңүзгө жолугуп, 5өөбүз барып жолугуп, ушундай жагдайларды айтып, кетирген катачылыгын, коррупция кандай жүрүп аткандыгын бүт тактап баарын айтып бердик элек. Сиз ошондо айткансыз. Мен өзүм текшерип бир сыйра карап аны жообун айтам деп. 2 айдын жүзү болду. Эмгиче айта элек, сиз жада калса бир басып келип, эмне болуп атасыңар деп тегерек четти карап, киночулар чогултуп жолугушканда жоксуз. Кыргыз киносу өзүп атат деп отчет беребиз, бирок мына акыбалдары мондай. Чыңгыз Айтматов кино үйү ушул. Мына мондай ишканаларыбыз бар. Мен бул жерге абзат сөзсүз эле Камчыбек Кыдыршаев келип кетиш керек беле. Мына кебетеси. Мынакей. Бул эмне дейсиз? Негизи киного реформа жасаш керек. Антмейинче эч качан өспөйбүз. Мынакей момундай машинелерге, бузулган, талкаланган машинелерге булар жүрөт деп буларга бензин чыгарып акча алып иштешет. Мынакей. Көрсөңүздөр болот. Сырты жалтырак, ичи калтырак деп ушуну айтат. Негизи кино билген атайын специалисттер келип реформа жасамайынча кино оңолбойт. Ошон үчүн министр мырза алдын ала келип бир баарыбыз менен жолугушуп, бетме-бет отургузуп, бири-бирибизди менен беттештирип, тегерек четти карап, кыргыз фильмине акыбалын бир карап койсоңуз жакшы болмок.